Сүйлөшүп алдык. Саламатсыздар байымдар. Мен интим гимнастика тренеримин. Интим гимнастика боюнча тренерлерди даярдап келемин. Онлайн, офлайн форматта жумуш алып барабыз. Офлайн форматта Бишкекте Максимум бизнес центрдин 5-кабаты 506 кабинет. Алгач интим гимнастика жөнүндө кайсыл проблемалар чечилет, ушул боюнча айтам. Зара кармай албоо деген проблема. Бардык, көп аялдарда бар. 80-70% айымдар ушул проблема менен жүрөт. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө зарасы чыгып кетет. Же бир аз суук болуп калса деле зара кармай албай калат. Алдыңкы булчуңдар мындай сезгич болуп калат, бош анткени. Зара чыгуучу түтүкчө деген кандай? Уретра деп айтылат медицинада. Мына, жалпы интим гимнастика деген эмне кыздар? Интим гимнастика деген бул алдыңкы булчуңдарга көнүгүү жасоо, алдыңкы булчуңдарды ирээттөө, интим булчуңдарыбызды ирээттөө деген сөз. Биз интим гимнастика жасоо менен көптөгөн проблемаларыбыздан арылып алабыз. Бир эле аялда азыр биз айтып өтө турган бир канча проблема болсо дагы интим гимнастика менен чечилет. Кайсыл проблемалар? Азыр кыздар мына зара кармай албоо, кындын кеңдиги, жел чыгуу, жатын төмөн түшсө, айыз ооруп келсе, климакс көйгөйү болсо, кененирээк токтолом ар бирине. Загиб матки, оргазм, геморрой, ич катуу, цистит, чач түшүү, кургактык, курсак чыгып калуу, овуляция жок болсо, яичник кичинекей болсо, детская матка болсо, фолликулалар жарылбаса, спайка болсо трубаларда, труба жабылып калган болсо, мунун баары Алланын каалоосу менен интим гимнастика менен чечилет кыздар. Эң алгач зара кармай албоо боюнча. Так, биринчи мындай кылайын. Интим гимнастика боюнча кыска айта кетейин. Биздин бул алдыңкы жамбаш сүйөк булчуңдарыбыз. Кын булчуңу бул зара чыгуучу түтүкчө, клетор, кын булчугунун ичинде эрогендик зона бар, кичинекей точка. Ал дагы биздин органыбыз. Бул анус, чоң зара чыгуучу тешикче. Уретра деп айтылат зара чыгуучу түтүкчө медицинада. Мына, бул булчуңдарда сөөк жок, алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдары ушул булчуңдарды башкарып турат. Эгерде аял оор көтөрсө, төрөттөн кийин өзүнө карабаса, витаминдердин жетишсиздиги болсо, дайыма стресс абалында жүрсө, анда мына бул алдыңкы булчуңдар бошоп, мына бул сөөгү жок булчуңдар кошо бошоп кетет. Себеби дегенде алдыңкы булчуңдар мына сөөгү жок булчуңдарды башкарып турат. Бир эле төрөгөн аялдарда гана алдыңкы булчуңдар бошойт, кын кеңейет деген сөз болбош керек. Бойдок кыздарда келет. Ошон үчүн кыздарыңыздарга оор көтөргөзбөңүздөр. Кыз бала назик жан. 3 килограммдан ашык жүк көтөрүүгө биз жарабайбыз негизи. Көтөрдүк, көтөрө беребиз, ооба мешок көтөрүшүбүз мүмкүн. Бирок уже организм бузулат, баланс бузулат. Тестостерон гормону көтөрүлүп кетет, мужской гормондор көтөрүлүп кетет. Бүгүн оор көтөрдүңүз, кыйналдыңыз да, бирок организм уже кийинкиге даярдана баштайт. Оор көтөрөт, жинал деген. Оор көтөргөн аялдын үнү да бийик чыгып кетет. Фигуралары, походкасы бузулат, манералары бузулат. Аял кайрадан оор көтөрбөй, өзүн карап, өзүнө көңүл бурганда, аялдын организми, мимикалары калыбына келет. Так. Мына алдыңкы булчуңдар бошогондо, бул булчуңдарыбыз бошоп кетет экен, түшүнүп алдык. Интим гимнастика мына бул булчуңдарга гимнастика жасоо. Спортсмендер булчуңдарын спорт менен машыктырып чыңайт. Биз алдыңкы булчуңдарыбызды интим гимнастика жасап чыңайбыз. Так, бул кын булчуңу. Азыр зара чыгуучу түтүкчө. Зара кармай албоо проблемасы боюнча сүйлөшөбүз. Бул зара чыгуучу түтүкчө. Эгерде алдыңкы булчуңдар бошосо, өзү бошоп кетет, интим гимнастикасыз калууна келбейт. Интим гимнастика жасайсыз, бул проблемадан арыласыз. Сиз мына бүгүн түшкүргөндө, жөтөлгөндө зараңыз чыгып кетип атабы? Эртең уже суу ичтиңиз, баягы суу ичкенде куюла турган болуп калат, бара-бара жүрө бере турган болсоңуз, сиз миллионер болсоңуз дагы, миллиардер болсоңуз дагы,
бир гана интим гимнастика менен бул проблеманы чечесиз. Жыйынтык 2 күндөн баштап, 1 жумадан баштап билине баштайт. Ар кимдин физиологиясы ар түрдүү. Жана айтып өтпөдүмбү? Стресс абалында жүргөндө дагы эстроген бузулат дагы, алдыңкы булчуңдар таштап жиберет деп атабыз, эстроген деген гормон бар. Биздин жатыныбыз, алдыңкы булчуңдарыбыз эстрогенге аябай муктаж. Өсүмдүк суусуз өспөгөндөй эле, курап калгандай эле алдыңкы булчуңдарыбыз дагы алсыз болуп калат. Ар кандай ооруларды оңой кабыл алат. Эстроген качан түшөт? Аял катуу ачууланганда же дайыма стресс абалында жүрсө, эстроген гормону бузулат дагы, могу жака жетпей калат. Анан толгондокой проблемаларды арттырабыз. Фигура бузулат аялдын, картауу процесси тездейт. Сиз миллиардер болсоңуз дагы бир гана интим гимнастика менен чечилет бул проблема, табигый жол менен. Заара кармай албоо деген проблемадан арылуу менен бирге сиз бир канча проблемаларыңыздан арыласыз. Кындын кеңейүүсү. Мына бул кын булчуңдары. Жатын, шейка бул кын булчуңдары. Кын булчуңдары кеңейгенде мына бул тыгыз болуп турган абалы да. Ал эми кеңейгенде мына бул стенкалар турат го. Ичинде майда-майда стенкалар бар. Перчатка кийип туруп кынга колду салып көрсөк, мында быдыр-быдыр болуп билинет. Кын булчуңдары кеңейгенде могу булчуңдар мында шалбырап мондай түшүп калат. Мисалы, могу жеринен түшүп калды, же болбосо ичи толук түшүп калат. Могу булчуңдар сыдырылып, кадимкидей эле мондай болуп кындан чыгып калат. Могу кындын ички булчуң дейли, могу ушу жери монтип түшүп калат. Мындай болуп ичине кындан сыртка бөлүнүп түшүп калат. Ар кимде кын булчуңдарынын опушениясы ар түрдүү. Результат билинет, 1 жумадан баштап результат билине баштайт. Бирок кыздар, айта кетейин, мына бул жатын, шейка же жатын төмөн түшсө, кын булчуңдары опушение болгонго караганда, кын булчуңдарынын опушениясына караганда бат көтөрүлөт жатын. Ал эми влагалище опушение болсо, анда могу жатынга караганда кечирээк көтөрүлөт. Биз жатынды мына кын булчуңдар аркылуу көтөрөбүз да, ал эми кын булчуңдары өзү төмөн түшүп атса, шейканы кантип көтөрөбүз, матканы кантип көтөрөбүз. Ошондуктан могу биринчи кын булчуңдарын ирээттеп алуу абдан маанилүү. Биз интим гимнастика жасаганда мына алдыңкы булчуңдан баштап ирээттейбиз. Алдыңкы булчуңдарыңызда кадимкидей агарат. Мына сиздин алдыңкы булчуң, кын булчуңунун губалары. Бул кындын ички стенкалары. Жатын түтүкчө яичниктери. Алдыңкы булчуңду кантип биз агартып алабыз? Шейкадан баштап туура ирээттеп, ички стенкаларын кошо ирээттеп кетебиз. Ошондо кындын ичи мондай тыгыз болот. Жыныстык катнашта жасалуучу көнүгүүлөр бар. Кадимкидей мүчөнү кысып туруп өйдөн көтөрөт. Аябай күчтүү сезим болот, өтө күчтүү сезим болот. Эркегиңизге дагы башкача өтө күчтүү сезим болот. Даже бул нерсени күйөөңүз да күндүз кечке ойлонуп жүрүшү мүмкүн да, кандай кылды, эмне болуп кетти, мен бул жерде эмне болуп калдым, өзүмдү жоготтум го деген сыяктуу күйөөңүз кайра ойлонуп жүрүшү мүмкүн да. Күндө бир аз-аздан ооз тийгизип кызыктырып коюу керек. Мындан башка да техникалар бар. Так, мисалы кыздар, мына кынды жумдук. Ашып кетсе 2 секунд. Тамагым ооруп атат, бир аз үнүм да кыргылданып турат. Маани бербеңиздер, маалыматка маани бериңиздер. Курсактагы органдарды өйдө көтөргөндө кын кошо көтөрүлүп, аны менен бирге мүчөнү да өйдө сорот. 2 күндөн баштап кындын булчуңдары калыбынан келе баштайт. Эми ар кимдин физиологиясы ар түрдүү. Бирөөдө 1 жума, бирөөдө 2 жума болушу мүмкүн. Бирок жалпы 80% айымдарда 1 жумада уже результат билинет. Кадимкидей кынды жашартууга болот. Так, андан кийин
кындан жел чыгуу, кын булчуңдары нормадан тыш бошоп кеткенде аба кирип чыга берет. Интим гимнастика жасаганда кындын булчуңдары бекемделип, жел чыгуудан арыласыз. Жыныстык катнашта дагы жел чыкпай калат. И баскан турганда, намаз окуганда дагы жел чыкпай калат. Бул проблемадан арыласыз. Жалпы эле жатын төмөн түшсө, влагалище төмөн түшсө, зара кармай албасаңыз, кын булчуңдарынан жел чыгуу, кеңейүү, ушундай проблемалардан бир гана интим гимнастика менен арыласыз. Кургактык болсо башка чечими жок. Сиз миллиардер болсоңуз дагы азыр өзүнчө самолет жалдап Москвага, Америкага учуп барып проблемамды чечип алам мен, акчам көп десеңиз дагы, бул проблема интим гимнастика менен, табигый жол менен гана чечилет. Эми жатын төмөн түшүү боюнча сиздерге түшүнүктүү болуп атат деген ишеничтемин. Түшүнүксүз болсо сурайсыздар. Эми мына бул жатын. Биринчи жайгашуусун көрсөтөйүнчү. Бул мына нормалдуу жайгашуу. Бир аз эми ушундай кыйгач эмес, бирок бир аз кыйгачыраак болуп жайгашат. Табарсык, кын булчуңдары да, ичеги карын. Эми жатын төмөн түшкөндө аз-аздан түшүп отуруп монтип кындан уже чыгып калат. Кындан чыгып калат. Жаш келиндерде да бар өкүнүчтүүсү мындай проблема. Мунун баары интим гимнастика менен иреттелет. Эми кыздар, эгерде толук выпадение болсо, толук түшүп калса мондай болот. Мисалы 40-45 жашка чейинки курактагы айымдарда монтип толук түшүп калса, акырындык менен кайра толук көтөрүп алууга болот. Ал эми 65-70деги апаларда мондай толук түшүп калса, аларда алдыңкы булчуңдарда эми картаюу көбүрөөк да, бош да, канча жылдан бери бошоп калган өлүк клеткалар көбүрөөк болгондуктан могу 65тен кийин уже мондай толук түшсө уже жардам бербейт. Матканы алып салууга туура келет. Бизге келет апалар 70-65 жаштагы курактагы апаларда монтип түшүп калат. Биз аларга айтабыз, уже баргылайм, операция эле кылдыруу керек. Врачтар эмне десе ошону угуңуз деп айтабыз. Ал эми 45 жашка чейинки аялдарда да мондай толук түшүү менен келет. Бул кадимки эле жатын ушундай түшүп калат. Кээ бир аялдарда аябай боп-боз болуп мындай. Кам жок, ал жакта уже климакс болуп калган да. Түшүп жүрө берет. Өкөп, ич кийимге тийип, жууп кайра салып коюшат экен. 45 жаштагы аял келди, небере көрүп калган экен. Маткасын көтөрүп алды. 10 күндө көтөрүп алды. 10 күндө кадимкидей маткасын көтөрдү. Түшүнүктүүбү кыздар? Түшүнүктүүбү? Эгерде жаш курак болсо, мондай толук выпадение болсо, анда көтөрүлөт. Толук выпадение жөнүндө сүйлөшүп атабыз кыздар. Ал эми улуу куракта болсо, анда толук выпадение болсо калыбына келбейт. Түшүнүктүүбү? Ал эми биринчи, экинчи стадия болсо калыбына келет. Жаш келиндер бат эле көтөрүп алат. 45-50 жашка чейин бат эле көтөрүлөт. Биринчи, экинчи стадия болсо, 70 жашта болсо дагы көтөрүп алууга болот. Үчүнчү стадия болсо дагы көтөрүп алууга мүмкүн. Мисалы 65 жаштагы бизге апа келди. Мына ушундай болуп маткасы көрүнүп турат. Тагыраагы, бул бизге келген апа да. Даже бул жаш келин да, мына. Ушундай болуп түшүп калган. 65 жашта. 2 айда барып результат билине баштады. 65 жашта. Ал эми жаш аял келди ушундай проблема менен. 50 жашка чейин го дейм. Жаңы небере көрүп баштаган айым экен. Кыздар да келип окуду. Ал аял, мына ушул аялдын алдыңкы булчуңу да бул. Ал айым проблемасын чечти, маткасы көтөрүлдү. Ушундай болуп түшүп калган абалда. Түшүнүктүүбү кыздар? Жакшы мындай маалыматты угуп алсаңыздар экен. Бул мына нормалдуу жайгашуу. Бул биринчи степень, кайсыл куракта болсо деле көтөрүлөт. Бул экинчи степень, кайсыл куракта болсо да көтөрүлөт.
бул 3 степень кайсыл куракта болсо да көтөрүлөт, бирок 3 степень дегенде даарат алганда колго урунуп калат. Бул 3 степень болуп калса, мисалы могу 60-55 жаштан 50 жаштан ашып калган, климакс болуп калган апалар болсо, анда 2 айдан кийин результат билине баштайт. Ал эми могу жаш келиндер болсо, жаш келиндер эми климакс болуп калса дагы бат эле калыбына келет. Мондай 3 степень болгондо бир жумада эле уже колго урунбай, өйдө көтөрүлүп калат. Анан 1 айда сонун результат көрүп калат. Түшүнүктүүбү кыздар? Аракет. Түшүнүктүүбү? 3 степень болсо, эгерде жаш курак болсо, эми баары бир алдыңкы булчуңдар жашыраак да, анда уже 1 айда сонун результат көрөт. Бул 4-степень азыр мен көрсөтүп өткөн сүрөт. Уже кымдан чыгып жүрөт маткасы. Мында дагы результат алууга болот. Жалпы интим гимнастика тренерлери, интим гимнастикада бул проблема чечилбейт деп айтылат, бирок бизде онлайн формат, офлайн формат бар. Мына бул даже бизге келген аялдар өздөрү ушул сүрөттөрүн жөнөтүшөт, көрсөтүшөт да, ушундай менде деп. Ушул проблемалар чечилип атат. Бул жатын жана жатындын стенкасы, передний стенкасы кошо түшкөн. Клитордун зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңдары кошо түшкөн. Ушул абалда калыбына келип атат, Алланын каалоосу менен жыйынтыгы алып атат. Ошон үчүн баягы шашылып кетпеңиздер, операцияга чуркабай эле коюңуздар да, ниет кылып жасайбыз гимнастика, жыйынтык аласыз. Жатын түшүү боюнча маалымат толук болду деп ойлойм. Анан айыз ооруп келсе кыздар, интим гимнастика менен калыбына келет, оорубай калат, бала күнүңүздөн ооруп келсе дагы. Бирок бир жолу барып гинекологко көрүнүп коюу керек. Эмне себептен ооруп келип атат? Жөндөн жөн ооруп келген жок. Мүмкүн стресс абалында жүрөсүз, мүмкүн башка бир проблема бар, матка вялый болуп атат, алсыз болуп атат мүмкүн. Эми ар кимде ар түрдүү, менструация ооруп келсе, гормондор бузулгандан да ооруп келиши мүмкүн, дайыма маанайы жок жүрүүдөн, уйку бузулуп, гормондордун бузулуусунан ооруп келиши мүмкүн, дагы башка причиналар болушу мүмкүн. Эгерде гормондордун бузулуусунан жана стресс абалында жүрүүдөн, оор көтөрүүдөн, уйку бузулуудан, витаминдердин жетишсиздигинен айыз ооруп келсе, анда интим гимнастика жасайсыз, бул проблемадан арыласыз. Кыз балдарга да кетанал ичирип коет, же болбосо кыз балдар апаларына айта албайт. Себеби дегенде апалар аны менен ачык сүйлөшпөйт. Жыйынтыгында кыз балдар кетаналды ударный дозада ичип алып жүрө беришет. Менструация бүткөнчө, элестетиңиз, 1 айда менструация келип бүткөнчө 1 жума же болбосо 2-3 күн, кээде менструация келгенде башында ооруйт, бир жана 2 күн, 3 күн ичинде оорушу мүмкүн да, кээ бир кыздарда. Кетанал ичип коюшат экен, обезболивающий ичип коюшат экен. Жок кыздар, бул болбойт, бул зыян, боорго зыян болушу мүмкүн. Ошондуктан кыз балдар менен сүйлөшүү керек. Жаным, менструацияң келгенде оорубайбы деп суроо керек. Оорубайбы? Сен эмне мага айтпайсың? Эмес, кыздар, биз чоң адамдар башка жактарда төгүлүп чачылып кетишибиз мүмкүн да. Бизди тааныбаган адамга сырларыбызды төгүп салышыбыз мүмкүн. Бирок кыз балдар назик жан, бала назик жан. Алар оңой менен адамдарга ачыла беришпейт. Даже мага бир кыз кайрылды да. 12 жашымда көкүрөгүм чыкты дейт, менструациям келди. 14 жаштамын азыр дейт. Менструациям да токтогон, көкүрөгүм да өспөй калган дейт. Ал апасы менен сырдашып турган жок. Мен маанайым түштү ушуну укканда. Мүмкүн болушунча кыз менен жакшы байланышууга аракет кылдым. Кайра кандай болсо айт жаным дедим. Бирок эми ал кыз кийин чалган жок. Мүмкүн мен менеджерлер карап мен байкабай калбасам да. Жалпы айыз ооруп келсе интим гимнастика менен чечилет. Бирок ошентсе да кайдыгер карабай, эмне себептен ооруп келди, бир жолу билип койгон жакшы да, себебин билип коюу жакшы. Анан климакс боюнча. Климакс деген проблема бул аялдын организминде, аялда баары бир боло турчу нерсе. Эгерде 50 жаштан кийин климакс башталса, бул норма. 53-55 жаштан кийин да. Анда
интим гимнастика кандай жардам берет? Жеңил өткөрө алабыз. Интим гимнастика жасоо менен ачууланбай, ысып муздабай, нерв системасы бузулбай, нерв система кайра калыбына келбейт кыздар бузулса. Нерв клеткалары өлсө кайра калыбына келбейт. Ал эми интим гимнастика менен жеңил өткөрүп алууга болот. Ал эми эрте жаш куракта климакс башталып аткан болсо, мисалы 47 жаш эрте, 40 жаш, 35 жашта климакс башталып аткан болсо, анда интим гимнастика жасап, климаксты токтотууга болот. Себеби бизде ошондой результаттар бар. Ай сайын кадимкидей менструация көрүп калгандар бар. Даже кээ бир аялдар айтат, мен нормальный менструация көргөн эмесмин дейт да. Мен мындай күндө прокладка алмаштыруу дегенди билген эмесмин дейт. Мен ушул куракка келип, мен кадырлап күтүп атам, менструациям сонун келет деп айтышат. Күндө жакшы келет. Күндө бирден экиден булгап дейт, жанагы тряпка алмаштырып, мага бул жагымдуу болуп атат деп айтышат. Кандай бар ошондой айтып атам кыздар. Кээ бирлерге бул чудо сезилип аткан болушу мүмкүн, ой кантип эле деп аткан чыгарсыздар. Бирок бул чындыгында ушундай чудо эле да менструация. Так, андан кийин загиб матки. Мына, кын булчуңу бошоду, жатын төмөн түштү, кындан жел чыкты, заара кармай албады, да. Мындай проблема болсо, айыз ооруп келди, да. Мындай проблемалар 2-3 күндөн баштап акырын чечиле баштайт. Мисалы 3 күн гимнастика жасаганда уже сизде 3 күн гимнастика жасаганда күйөөңүз мисалы сизге ой, кечиресиздер. Күйөөңүз сизге кысып атат, ысып атат, эмне кылып атасың деши мүмкүн да. 3 күндөн баштап уже результат билине баштайт. Ал эми загиб матки болсо, ар кимде ар түрдүү. Жатын бирөөдө толук кайрылып калган, бирөөнүкү изгиб, бирөөдө жаңы башталды, да. Эгер тубаса болсо айта албайм, бирок кийин пайда болгон болсо, оор көтөрбөй, гимнастикаларды жасап, өзүн ойлоп, өзүн анализ кылып, эндорфин гормонун сезүү менен бирге загибти оңдой алат. Результаттар бизде көп, жатын кадимкидей түздөлгөн учурлар көп. Эндорфин гормону деген бул ар бир убакыттан рахат алуу. Мен сүйлөп атам, Аллага шүгүр. Мен маалымат берип атам, Аллага чексиз шүгүр. Кандай сонун мен сүйлөгөнүм. Укканым кандай сонун. Мен кандай жакшы маалыматтарды угуп атам. Мисалы, мен көзүм менен кандай нерселерди көрүп атам. Жыныстык катнашта мына жыныстык катнаш болуп атат. Мен ушундай лаззат алып атам. Мүчөнүн кирип чыгып атканын сезип, жыныстык катнашта. Ар бир процессти сезинип, биз эндорфин гормонун кантип сезебиз? Ар бир процесстен рахат алып, сезинип, ошону туюп эндорфин гормонун алабыз. Мен гимнастика жасап атам, деп мындай сезинип, жатын кандай көтөрүлүп атат. Сезилет жанагы кадимкидей кынды көтөргөндө, жатын баары кошо өйдө көтөрүлгөн сезилет. Мына мен азыр башка күнүгө жасадым. Мына кын, жатын баары өйдө көтөрүлгөнү сезилет. Так, андан кийин оргазм боюнча. Оргазм деген бул сонун сезим. Көп аялдар оргазм албайт. Же клитор менен алышы мүмкүн. Клитор менен дегенде чуркап, шашып, эркектин үстүндө оргазм алып калат да. Бул оргазм менен коштолушу мүмкүн. Же бир лаззат менен мындай бир бүттү деген бир лаззат менен коштолушу мүмкүн. Чыныгы оргазм бул өтө сонун сезим. Оргазм аялдарда бир гана мээ аркылуу ишке ашат. Эгерде мээде толгон-токой проблемалар болсо, же установка, травмалар болсо, мисалы, зордуктоо болуп калышы мүмкүн, же бирөө алдыңкы булчуңдарын кармап коюшу мүмкүн, же ата-энесинин жыныстык катнашын көрүп калышы мүмкүн,
же байгелери көп тыйган чыгар, мүмкүн кыз баланын алдыңкы булчуңдары жаман көрүнөт, жап жыттанды деген сыяктуу сөздөрдү бала укса жаман деген сөздү кабыл алып калат дагы, блок болуп калат. Бул жакта блок уже түшүнүп атабызбы? Оргазм деп кабыл албайт. Оргазмга допуск бербейт жана блоктор. Же катуу ооруп калышы мүмкүн алдыңкы булчуңдар, же бирөө кармап көрдүм, кармап көргөндө ооруп калды, же уят деген түшүнүктөр бар. Же болбосо апасы, мисалы апа да өзү уялчак болду, баланы көтөрүп жүргөндө да уялды, уят, жыныстык катнаш болуп атат, уят деп жатып атат да. Мунун баары балага берилет, кыздар, балага берилет. Анда ошол түйүлдү кездеги травмалар менен иштеп кою керек. Кантип эми ал боюнча да кенен айтылат, бул менин өмүрүм, мен жыныстык катнашта күйөөм менен жыныстык катнашка барып атам, адал, баарына мүмкүн, мен никелүү күйөөм менен каалагандай ачылууга мага мүмкүн, мен оргазм сезишим керек, Алладан берилген бул сонун сезим. Оргазм бул жөн эле жыргап лаззат ал деген сөз эмес. Оргазмды организмге керек деп Алла берген. Оргазм деп өзү эле айтып тургандай, организмге өтө керек. Себеби дегенде жыныстык катнашта могу либидо көтөрүлгөндө, калуу болуп атканда, дүүлүгүп атканда да баш бөлүккө кан көп топтолот, алдыңкы булчуңга кан көп топтолот, жыныстык кынына, губаларга, жыныстык катнашта мындай кыймылдайт, булк деп кадимкидей, бүлк деп мындай кыймылдайт кадимкидей жыныс кынынын губалары дагы. Малые, большие губы деген бар, малые губыга да кан көп топтолуп, жыныстык катнашта бул эркекке да күчтүү сезим берет. Сизге дагы жагымдуу болот. Анан ушул топтолуп турган кан, мына баш бөлүккө кан көп топтолду, алдыңкы булчуңга кан көп топтолду, жүрөк тез сокту да, кан айлануу жайлады. Ушул процесс да оргазм менен коштолгондо, мээде оргазм менен коштолгондо мээде негатив өчөт. Түшүндүңбү? Мээде негативдер, эс тутум өчөт жалпы, башка эч нерсени ойлобой жыргап, оргазмдан кийин аял эркек асмага учурган сонун сезимди сезгенден кийин аял эркек мемирип уктайт. Мемирип уйкуга кетет. Шалдырап, мындай бир нерсеге даже кармаганга дарман келбей калышы мүмкүн да. Өтө сонун сезим болот. Мына ушул учурда мээде эс тутум өчкөндө да, эндорфин, дофамин, окситоцин гормондору, эстроген гормону, эркектерде тестостерон гормону жакшы бөлүнүп чыгып, организмде жашаруу процесси жүрөт, восстановление болот. Клеткалар жаңыланат. Климакска чейин депрессияга түшүп кетүүдөн аял алыс болот. Эми оргазм сабагы негизи өзүнчө. Оргазм өмүрүндө оргазм албаган аял анда мээ менен иштөө керек. Мээдеги эски түшүнүктөрдөн арылуу керек. Күйөөсүн кабыл алуу керек. Бирөө келип калат деген тынчсыздануудан деле аял оргазм албай калышы мүмкүн. Жыныстык катнашта шыбырашып деле лаззат алса болот. Так. Анан комплекс бар, кээ бир аялдарда өзүнүн денесин кабыл албайт. Мында да оргазм жок болуп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде аялдарда бир эле оргазм мээ аркылуу ишке ашат деп атпайбызбы? Ал эми төрөгөндөн кийин оргазм албай калса аял, анда интим гимнастика жасайт, эрогендик зонанын булчуңдары калууна келет, оргазм келет. Же болбосо кээ бир аялдар бар, мастурбация кылат. Проработкалар бар. Проработкаларды жасоо менен оргазмдан, мастурбациядан арыла алышат. Мастурбация болсо негизи сексолог, психологдорго баргыла деп айтабыз да. Бизге келишет аялдар. Алланын каалоосу менен бул проблема чечилет. Так, геморрой. Геморрой болсо мындай. Геморрой билесиздер, лечение менен кетиши аябай кыйын.
кеткен учурлар болушу мүмкүн, эми редко да. Көп учурда операцияга барып да калып калат, же аялдар кыйналып, свечаларды салып кыйналып жүрө беришет. Ал эми интим гимнастика жасаганда бир жуманын ичинде, 1-2 жумада уже чечиле баштайт. Геморройдон толук арыласыздар. Мисалы кыздар, менде геморрой бар болчу. Менде дагы жогоруда айтып өткөн көп проблемалар бар болчу. Влагалище, опушение, жатын төмөн түшүү деген. Бала күнүмдөн баягы зара кылууда шашып калчумун да. Ошондой проблема бар болчу менде. Ал эми уят деп ойлобойм. Мен ушу сиздерге жардам болуп калсын деп айтып атам. Зара чөтүлгөндө, түшкүргөндө зара чыгып кетүү эмес, шашып калуу бар болчу да. Мени ата-энем алып барбаган жери калбаган. Акыры чарчашты окшойт. Кийин ушул мен интим гимнастикага келгенде калды ушул проблема. Азыр мен эркин жүрө алам. Үйдөн эртең менен чыгып кетсем, кечке чейин даже көчөдө ажааткана уборный издебей үйгө келип кала алам да. Эртең менен үйдөн суу ичип чыксам дагы. Геморройдон дагы интим гимнастика менен арыласыз. Запор. Акыркы күндөрү мен интим гимнастикага келгенге чейин запор башталган болчу менде. Запордон арылдым интим гимнастика менен. Запор дагы интим гимнастика менен чечилет. 2 күндөн баштап уже запор кете баштайт. Цистит. Геморрой боюнча, эгер геморрой трешина болсо дагы, чыгып турган болсо дагы интим гимнастика менен кетет кыздар. Цистит, эгерде острый воспалительный процесс болсо, анда лечение алып, да, анан гимнастика жасаса болот, же лечение плюс гимнастика кылса болот. Ал эми хронический цистит болсо, гимнастика менен эле арылат. Эгерде гимнастика менен арыла албай атса, анда лечение плюс гимнастика менен арылат. Кетет цистит. Алдыңкы булчуңдар бош болгондо ар кандай ооруларды оңой кабыл ала берет. Же стресс болуп кеткенде дагы аялдар ушундай бир проблемаларды арттырып алат, зуд сыяктуу проблемаларды. Дайыма кычышып жүрө берүү болсо дагы интим гимнастика менен чечилет. Лечение кошуп коюу керек. Эми кычышуу дегенде ар кандай воспаление, мындай вирусный инфекциялардан кычышышы мүмкүн, анда эле сөзсүз лечение алуу керек кыздар. Чач түшүү, интим гимнастика жасаганда гормондор жакшырат, кан айлануу жакшырат, зат алмашуу жакшырат. Чачы түшкөн ар бир аял результат алат интим гимнастика жасоо менен, чачы түшпөй калат. Кургактык. Кургактык болсо, алдыңкы булчуңдарды иреттейбиз, да? Мына. Кургактык качан болот кыздар? Жатын төмөн түшсө деле, мисалы оор көтөргөндөн болот, алдыңкы булчуңдар бошогондон жатын төмөн түшүп калат. Курсактагы органдарды алдыңкы булчуңдар көтөрүп турат да. Анан оор көтөргөндө алдыңкы булчуңдар ныгырылып чоюлат дагы, жатын кошо төмөндөй берет. Жатындын үстүнө курсактагы бардык органдар акырын ордунан түшө берет дагы, асканын боорунда самсалап тургандай болуп калат. Сиз асканын боорунда самсалап турсаңыз, бир жумушту активдүү аткара аласызбы? Ошол сыяктуу эле биздин ички органдарыбыз дагы өзүнүн кызматтарын активдүү аткара албай калат. Кургактык боюнча сөз кылып атабыз. Эгерде алдыңкы булчуңдар алсыз болсо, же аял дайыма жыныстык катнашта билинет эми кургактык, аял башка проблемаларды ойлой берсе, жыныстык катнашта каалоо жок болсо, унчукпай качан бүтөт экен деп жата берсе, анда өзүнүн кын булчуңдарынан жыныстык катнашта бөлүнүп тура турган суюктук чыкпайт. Анткени сиз даяр эмессиз жыныстык катнашка. Суюктук бөлүнүп чыкпайт. Анан кургак болуп тура берет. Интим гимнастика жасаганда гормондор жакшырат, каалоо ойгонот да, кургактыктан арыласыз. 50 жаштан ашып калсаңыз дагы арыласыз. Же болбосо алдыңкы булчуңдар алсыз болуп салбырап бошоп кеткенде да кургак болушу мүмкүн. Кургактык боль берет, аялга деле, эркекке деле жагымсыз. Интим гимнастика жасайсыз, бул проблемадан арыласыз. Кадимкидей нымдуу болуп, жынысқыны ысып, жыныстык катнашта алдыңкы булчуңдар бошогондо, бошоп кеткенде кан айлануу бузулат, бул жакта алсыз болуп калат, муздак болуп калат. Ал эми интим гимнастика жасаганда кайра булчуңдар чыңалып, кан айлануу жакшырып, кын булчуңдар бекемделип, ысык болуп калат. Кургактык интим гимнастика менен гана чечилет. Курсак чыгып калган болсо, эми көбүнчө жатын төмөн түшкөн аялдардын айрымдарында курсагы чыгып калат, кээде билинбейт, да. Бирок интим гимнастика менен чыгып калган курсак кирет.
ушул көнүгүүлөр жасоо менен дагы башка көнүгүүлөр бар. Качели деген көнүгүү бар, бирок ага чейинки көнүгүүлөрдү үйрөнүү керек, чыгып калган курсак кирет интим гимнастика менен. Овуляция жок болсо, мисалы овуляция жок болсо канча леченияларды алат, жылдап күтөт, төрөй албай. Интим гимнастика жасагандан биринчи күндөн баштап яичник жакшы иштейт. 55 жаштагы аял боюнда болуп калган, бүт балдарын турмушка берип койгон, айтат даже сүйнөрүбүздү билбейбиз дейт же ыйлаарыбызды билбейбиз дейт да, балдарга айта албай аябай кызык болдук дейт. Эми интим гимнастикасыз деле кээде боюнда болуп калышы мүмкүн, 50 жаштан ашып калгандан кийин гормондору жакшырып кетсе. Анан интим гимнастика жасаса эле анан төрөп коет экен деген коркунуч болбош керек кыздар. Жалпы интим гимнастика жасаганда төрөгүсү келип жүргөн аялдарда овуляция жакшырат, яичник жакшы иштей баштайт. Мына овуляция жок болуп эле башка проблема жок, бирок овуляция жок болуп эле боюнда болбой атса, анда 1,5-2 айда боюнда болот да. 1,5-2 айда. Эми мындай, эгерде аял стресс абалында жүрүп мээ толуп калган болсо, мээ толуп калды деген мээдеги толуп калган нерселер жатынга түшүп кетет. Неге? Анткени эстроген бузулат. Эстроген бузулганда жатын алсыз болуп калат, дагы стрессибиздин баары жатынга түшүп кетет. Түшүнүктүүбү? Эгер андай болсо, мээ менен иштөө керек кыздар, стрессти кетирүү керек. Интим гимнастика жасаганда кээде таасир бербей калышы мүмкүн. Аябай мындай көп таарынычтары болсо, көп жылдап ошол стрессти көтөрүп жүргөн болсо, проблеманы, обиданы көтөрүп жүргөн болсо, боюнда болууга допуск бербеши мүмкүн. Анан жалпысынан төрөйт аялдар, ооба, бирок кээ бир учурда мээ менен иштегиле деп айтабыз аялдарга. Овуляция жок болсо, жалпы интим гимнастика менен калыбына келет. Кээ бир аялдарда бар, менструациясы аябай обильно келет, 10 күн аябай көп келет. Андай болсо дагы интим гимнастика жасоо керек. Эми ар кандай себептен көп келиши мүмкүн. Мисалы эрозия болуп узакка келип кетсе, анда уже сөзсүз лечение алуу керек. Эрозия боюнча айтмакчы. Эрозия 5-10 тыйынга чейин болсо интим гимнастика жасайт, плюс лечение кылат, эрозия кетет. Эгерде 10 тыйындан да өтө чоң болсо, анда уже интим гимнастиканы врачтын уруксаты менен жасоо керек. Овуляция боюнча түшүнүктүү болдубу? Интим гимнастика жасайт, толук өзүн сезип аял, ниетин түздөп, мен балалуу болгум келет деп, Алла бар, анан мен бар. Алла бар, мен бар, бүттү. Башка адамдардын оозуна тряпка кое албайм, эч кимге таарынбайм деп, өзүнүн мээси менен иштеп, мээ менен иштегенде кадимкидей овуляция жүрөт. Бизден төрөгөн аялдар аябай көп интим гимнастика жасап. Канча аялдар төрөп, уже балдары чоңоюп калды. Бизге ошол учурда айтпаса дагы 9 ай болуп калганда айтышат кээде. Мен ушундай боюмда болду, мен төрөйүн деп калдым, же төрөдүм деп айтышат, ыраазычылык билдирип коеюн дедим деп. Анан яичник кичинекей болсо дагы интим гимнастика жасоо менен яичник жетилет Алланын каалоосу менен. Бизге мүмкүн эмес деген нерселер, кыздар, биз мүмкүн эмес дейбиз. Бирок ойлоңузчу, Алла үчүн мүмкүнбү? Мүмкүн эмес нерсе жок деп айтылат, Эгер баарын Кудайга тапшырып, мен сага ишенем, мага ушундай результат берчи, мен аракет кылып атам деп ниет кылып гимнастика жасаса, анда жанагы детская матка болсо калыбына келет деп атпайбызбы, төрөйт деп атпайбызбы? Менструациясы келет, бирок детская маткада төрөй албайт да. Матка дагы кадимкидей баягы жетилип, аял төрөп алат. Болгону ниет, баарын Аллага тапшыруу, ишенүү. Анан аракет кылуу. Ишенип коюп, мен Аллага тапшырдым деп отура берсең, монтип, мен Кудайга тапшырып койдум, мен телефонумду берип койчу, мен телефон карайын, же мен жумуш кылайын десе, андай жок. Аракет, ниет, да? Анан Аллага тапшыруу. Ниет кыласыз, аракет кыласыз, Кудайга тапшырасыз. Так, эми труба жабылып калган болсо, спайка болсо дагы калыбына келет, ачылат спайка, кетет спайка, труба ачылат. Мына, жатын төмөн түштү, заара кармай албады, чачы түштү, кыны кеңейди, жел чыкты, уже 3 күндөн баштап результат болуп атат,
Ал эми спайка болсо 6 айдан ашык машыгуу керек. Себеби дегенде баягы спайка болгондо уже турба иштебей калат да. Баланы кабыл алуу функциясы да жок болуп калып атпайбы? Спайка кеткен учурлар бар кыздар. Болгону тынымсыз аракет менен аракет кылалы кыздар. Көп деле убакыт кетпейт, бир күндө ашып кетсе жарым саат. Мына азыр 5 мүнөт убакыт бел, түштө дагы бир аз 5 мүнөт ошентип атып эле күчтүү көнүгүүлөрдү жасай коет. Спайканы кетире турган көнүгүүлөр бар. Результат болот кыздар. Анан кистомиома болсо жасоого болобу деген суроолор болушу мүмкүн. Кистомиома болсо да жасоого болот, базовый техникаларды жасайт. Кистомиома бул обидалар менен иштөө керек. Кистомиома жатындагы көптөгөн лечение менен калууна келбей аткан проблемалар булар обида кыздар. Мен сиздерге 100% гарантия берип айта алам. Обидалар менен иштөө керек. Обидалар леченияны кабыл албайт. Ошондуктан биз сабактарда проработкаларды кошо беребиз. Ошондуктан психология менен интим гимнастика тыгыз жүрөт. Бири-биринен бөлүп алып салууга мүмкүн эмес. Биздин алдыңкы булчуң, кын булчуңдарыбыз менен жатыныбыз менен биздин мээбиз түзмө-түз байланышта кыздар. Даже бизге бир аял келген, монтип күлдүрүп сүйлөп атат да. Мээбиз менен чочобуздун кандай байланышы бар деп жүрчү элем, койчай деп жүрчү элем дейт. Көрсө чын турбайбы дейт. Ал бизде даже азыр тренер болуп калды го. Так. Анан тренажер боюнча кыздар, сиздерде суроо болушу мүмкүн, кызык болушу мүмкүн сиздерге. Тренажердон биринчи муну айта кетейинчи, унутуп калдым. Мына кыздарда, аялдарда могу губалары шалпайып, жайылып, карарып кетет эмеспи? Ал эми интим гимнастика жасаганда жыйрылат. Толук моундай болуп калбайт. Бул операциядан кийинки көрүнүш. Кыздар, кесип монтип чулчуйтуп алып салган болбойт. Жыныстык катнашта бул да керек. Кан топтолуп бул жака бул деп кадимкидей аялга лаззат берет, эркекке лаззат берет. Монтип чолок кылып алып салбоо керек. Интим гимнастика жасайт, монтип жайылып кеткен болсо кадимкидей калууна келет, мен сиздерге гарантия берип айта алам. Алдыңкы булчуңдар агарат. Мен аялдарга айтам, бизге келгенде биринчи алдыңкы булчуңду тартып кой сүрөткө. Анан бир айдан кийин кара деп айтам. Кадимкидей результат билинет. Так. Эмне боюнча айтылбай калды. Матка чоң болсо да калууна келет. Эгерде эндометрий тонкий болуп боюнда болбой атса же бала кармай албай атса дагы интим гимнастика жасап жыныстык балалуу болууга даярданыш керек. Так. Эми дагы тренажер боюнча. Тренажерсуз дагы ушунча проблеманы чечип алууга болот кыздар. Анан лазерный тренажер бар, вагитон. Аны менен результат өтө бат болот. Мисалы 5 күн интим гимнастика жасаса, 5 күн интим гимнастика жасады, кадимкидей тарыды да. Ошол 5 күндүк результатты тренажер бир күндө берет. Эми кыздар, жалпы тренажерсуз дагы калууна келүүгө болот, мен сиздерге айтайын. Сөзсүз алуу керекпи деген суроо болуу керек. Жок, сөзсүз алуу шарт эмес. Ошол эле учурда экинчи тарабын айтайын. Ар бир аялда бирден тренажер болгон жакшы деп айткым келет. Кез-кезде биринчи алдыңкы булчуңдарды үйрөтүп тренажерго бир 15-20 күн жасайт дагы, анан бир жумада бир жолу тренажер менен жумуш жасап коюу нур үстүнө нур. Тренажерсуз дагы калууна келүүгө болот. Ошол эле учурда бирден аялда бирден тренажер болгону жакшы. Тренажерлор бизде бар. Жалпы айтып атам. Бирок кыздар, интим гимнастика жасабай туруп мен сразу давай анда 5 күндүк результатты бир күндө берсе, мен тренажер менен жумуш жасап эле кыз болуп алам, жатымды көтөрүп алам, зара кармап калам десеңиздер, анда бул билимсиздик, адашасыздар. Биринчи 15-20 күн интим гимнастика жасоо керек. Эгер 15-20 күн интим гимнастика жасабасаңыз, кыздар, анда сиз зыянын тартып каласыз тренажер менен жумуш жасап. Ар кандай тренажерлор бар. Мисалы, кын булчуңдардын стенкаларын сыйрып сала турган, зыян болуп кала турган тренажерлор бар. Эң жакшысы силиконовый тренажер болот. Ичинде 2 штук болот. Аны биз курска келбеген кыздарга сатпайбыз.